Leйлек районундагы жумуш издеген жарандар бош жумуш орундары менен таанышты. Алар өздөрүнө жумушка орношууга шарт түзүп, керектүү маалыматтарды алышты. Мындай мүмкүнчүлүк Исфана шаарындагы номер 48 кесиптик лицейинде Инсан Лейлек коомдук фондунун демилгеси менен уюштурулган бош жумуштар жарманкесинде түзүлдү. Жарманкеге Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү жана мамлекеттик менчик жумуш берүүчүлөр катышты. Мына азыр бизде потенциалдуу иш берүүчүлөр келип отурат. Буларда азыр заявка болгондон 49 вакансия бар. Бирок мен ойлойм, мындан дагы вакансия көп болушу мүмкүн. Анткени бизде частный секторда дагы, мына жеке ишканаларда дагы вакансия көп да. Эгерде биз менен байланышта болсоңуздар, биз ойлойбуз дагы эле маалыматты көп беребиз силерге да. Анан мен ойлойм, бул иш чара жемиштүү өтөт. Мына бүгүн келген жаштар, кыздар, балдарыбыз өзгө ылайыктуу, өздөрү издеген жумушуну таап кетет деп ойлойм. Лейлек районунда расмий түрдө 2270 жумушсуз жаран каттоодо турат. Бош жумуш орундар жарманкесинде мамлекеттик мекемелерден жана жергиликтүү бийликтен 15 жумуш берүүчү 49 бош жумуш орундарын сунуштады. Ал эми 7 жеке уюм 50дөн ашуун бош жумуш орундары бар экенин айтышты. Социалдык өнүгүү башкармалыгы Инсан Лейлек коомдук фонду тарабынан бош жумуштар жарманкеси өткөрүлүп жатат. Жыл башынан бери 2000ден ашуун ушул бош жумуш орундарына жарандарыбыз катталган. Бүгүнкү күндө 123 жараныбыз эмгек менен камсыз болду. Бул аз камсыз болгондун негизи ушул бүгүнкү күндөгү пандемиянын таасири өтө чоң болуп жатат. Ушул пандемия аз күндө токтосо, ушул жалпы эле Лейлек районуна катталган жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылабыз деген үмүтүбүз чоң. Бизде кыйла иштер болуп атат. Булар болсо биздин Лейлек районуна 2018ден бери иштеп атат. Атап айтканда мына бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча дагы 101 тонна un менен 9 тонна май таркатылды. Булар болсо дагы алгылык иш алып барууда. Мына сырттар биз мына азыркы имаратта турабыз. Ошол номер 48 кесипчилик техникалык окуу жайынын базасында 26 адамды окутуп, жумуштарды окутуп, иш менен камсыз кылдык. Андан сырткары мына жакында 2 группаны, 15-15тен 2 группаны ширетүүчү жана тигүүчүлөргө окутуп даярдоодобуз. Учурда бош жумуш орундар жарманкеси жумуш издеген жарандар үчүн абдан керек экенин бул иш-чарадан көрүүгө болот. Жарманке миграциядан жабыркаган Баткен облусунун калкынын аярлуу катмарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча социалдык инновациялар долбоорунун алкагында уюштурулду. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.